Oh, gadget. Саламатсыздарбы, урматтуу достор? Менин атым Жолдош. Биз сабагыбызды улантабыз. Бүгүн Корей алфавитиндеги үнсүз тамгалардын 9 тамгасын үйрөнөбүз. Бул тамга Ж, ыт. Мына кандай жазылат экенин көрүп алалы. Бир, анан ортосунан кайра 2. Ж, ыт деп аталат. Буну карап турсаңыздар, мындай болуп окулат. Сөздүн башында жазылса Ч, өтө катуу Ч эмес, Ч. Сөздүн ортосунда жазылса Ж, муундун түбүндө жазылса Т деп окулат. Корей тамгалары, Корей сөздөрү бир кучкадан жазылганын көрүп атасыздар да. Мына эң ылдый жагында турган тамганын өзү корейче патчим деп коет да, патчим. Бирок азыр силер менен андай сөздү өтө элекпиз, ошон үчүн муундун ылдый жагында турган, муундун түбүндө, муундун тагында турган тамга деп кое берейли. Биринчи тамга, биринчи сөз чип. Ч, И, П. Эң биринчи жазылып аткандыктан Ч деп жазылат. Сөздүн башында жазылып аткандыктан. Ч, И, П. Түбүндө жазылып турат, ошон үчүн П, Б тамгасы дагы катуу болуп айтылат. Чип, үй. Анан чигап. Чигап. Капчык, кошелек. Чаңгап. Чаңгап. Г ортосунда турат, ошон үчүн Г деп окулуп атат. Чаңгап, колгап. Мейли. Андан кийинки сөз чи-до. Чи-до. Анан бул сөздүн мисалында биз бул тамга кайсы жерде турса кандай окуларын биз биле алабыз. Ча-жу. Произношениеге көңүл бурсаңыздар, ча-жу. Экөө оппо окшош эле тамга. Чачу деп айтылбайт, же жажу деп айтылбайт. Башында турса Ч, ортосунда турса Ж деп айтылат. Ошон үчүн чажу. Эми кайра жалпы доскага көңүл буралы дагы. Биздин салтыбыз боюнча экинчи катарда тамгаларды сөздөрдү баштайлы. Ча, жон, го. Ча, жон, го. Велосипед. Чу, жон, жа. Байкадыңарбы? Башында турса Ч, ортосунда турса, үндүү тамгалардан мурун жазылса Ж деп окулат. Чу, жон, жа. Андан кийинки сөз можа. Биз мурда өткөн тамгалардын баардыгын жашыл менен жазабыз. Карагыла, бул жерде мурда өткөн тамгалар дагы көп экен. Можа. Ыйжа. Ый. Ың үндүү тамгалардан мурун жазылса окулбайт. Ошон үчүн ый, жа. Стул. Сажа. Арстан. Эми кайра башынан баштап окуп коелу. Бул жерде муундун түбүндө жазылса Т деген сөздү мисал кылып бул жерге бүгүн жазган жокмун, бирок башка күнү жазып көрсөтүп берем. Кайра башынан сөздөрдү кайталап чыгайлы. Чип. Чигап. Чаңгап. Чи-до. Чажу. Экинчи катарга өтөлү. Ча, жон, го. Чу, жон, жа. Можа. Ыйжа. Сажа. Достор,
эгерде мен башында айткан күнүгө 5 мүнөттөн көңүл бура турган болсоңор, анда корей тилин силер тез эле үйрөнүп кетесиңер.